Aprel ayında Afrika çöllerinde şamal болот экен. Ал шамал көккө 100 миңдеген тонна чаңды көтөрүп кетет экен. Анан Африкадан Амазонка токойлоруна чаңды көтөрүп барат. Ортодо окен бар. Муну илимдүүлөр көп жыл не кылыптыр, изилдептир. Африкадан чаң көтөрүлүп барып, Амазонка эмне кылат? Таштап коет. Неге мындай? Бул кубулуш неден? Неге чөлдө жаткан чаң Амазонкага түшүш керек? Именно Амазонга. Изилдесе Амазонкада көп жаңгыр жаагандыгы үчүн фосфордун составы азайып кетет экен. Илимдер ушундай бир жыйынтыкка да келет. 22 миң тонна фосфор жуулуп кеткен бир жылда. Чаңды изилдеп көрсө, азыркы илимдин жетишкендиктери менен ошол 100 миңдеген тонна чаңдын ичинен именно Амазонкага керек болгон 22 миң тонн чаңы фосфор экен да. Мисалы Африка чөлдөрүндө жүргөн төө баккан же ошол жерде жашаган бир кишиге ал чаң дискомфорт болушу мүмкүн. Ал чаң тополоң бороон чапкын максатсыз түрдө кыймылдап аткандай көрүнүшү мүмкүн. Не үчүн бул жылга 1 айлап 2 айлап чаң болуп, бизди кыйнайт деп да ойлошу мүмкүн. Бирок ал чаң Амазонкадагы 22 миң тонна муктаждык болгон фосфорду көтөрүп бараткандыгын билсе, ал жерде адамдар да ыраазы болушу мүмкүн. Ал жердин муктаждыгын чечип атса, анда бул чаңга, шамалга эмнебиз? Ыраазыбыз депчи. Аллах Тааланын даанышмандыгы ушундай. Биздин деле жолугуп аткан кээ бир окуяларыбыздын төркүнүндө ошондой бир хикматтар болушу мүмкүн.